У наркотиков всегда есть время для ваших детей. А у вас? Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Каналга катталып электе болсоңуздар, каналга катталып, группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар максималдуу түрдө. Темада тургандай эле чукул кабар, бүгүнкү маегибиз ошол биздин жаш уул кыздарыбыз Москва областында өтө көп камалуулар болуп атат, наркотика боюнча жана башкалар боюнча. Бүгүнкү биздин маек кыла турган эжекебиз, акын эжекебиз жана ошол эле 5 жылдан бери ушу Москва областы боюнча сот отурумунда, тергөө отурумдарында мекендештерге котормочу эмгектенип келет. Бүгүнкү маегибиз ошол биздин жаштар ошо наркотика боюнча билип баратабы же билбей баратабы, эжекебиз менен бүгүнкү маегибиз болмокчу. Саламатсызбы эже, куш келипсиз. Саламатчылык. Кандайсың Учкунбек? Жакшы. Ошол биз өткөндө бир маектешип калдык эле, бир ошо камалгандар боюнча өтө сонун бир ыр жазып көбүн ыйлаттыңыз эле. Анан сизден барып сурап калсак, 5 жылдан бери котормочу болуп иштейм дедиңиз. Бүгүнкү күндө ошо айтып калдыңыз, былтырлары ошо мурдагы 3 жыл мурун 2000 жылга чейин камалгандар көп эле. Азыр өкүнүчтүүсү 2005 жылга чейин камалган уул кыздар көп болуп атат дейт. Ошолор азыр билип баратабы же билбей баратабы? Ошо сиз котормочу болгондо эмне деп жооп беришет? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Саламатсыздарбы? Урматтуу Москва жана Москва областында жашап жана эмгектенип жаткан жалпы кыргызстандык мекендештер. Учкунбек, ушул сурооң боюнча мындай дейт элем да, бизде котормочу болуп бир эле ушул наркотика боюнча кармалгандар эмес, деги эле ушу кылмыш иштери боюнча барабыз, кандай кылмыш иш болбосун. Бирок басымдуу бөлүгү биздин жүрөгүбүздү өйткөн жери ушул наркотикалык боюнча көп түшүп атышат балдар. Буга чейин 2-3 жыл мурун 2000 жылга чейинки балдар түшүп аткан болсо, азыр балдардын жаш өзгөчөлүгү дагы жашарды да. 2000 жылдан 2005 жылга чейинки балдар, өкүнүчтүүсү кыздар да көбүрөөк түшө башташты. Анан сурай келгенибизде, ал жерде эми тергөөчүнүн катышында тергөөчү сурап жаткан учурда булар бардыгы эле эмеси окшош да, историясы баары эле Telegram каналдан подработка деп таап алган иштер болуп атат. Анан ага ишенбейин десең, ал жерде бизге алардын колундагы телефондогу жазууларды да котортот. Ошол учурда алар Telegramдан тапканы толук аныкталат да. Анан мен баягы ата-энелердин булар орусча айтканда подстава болуптур деген сөзүнөн төгүнгө чыгарат элем да. Булар подстава болбойт. Булар өздөрү атайын эле ошол ишти жасап тезирээк акча табабыз деген ой менен барышат. Ошолор мына ата-энелери билишеби экен, ошо эмне жумушта кылып атканы, ошо эми бара-бара көп акча салган убактары болгон да. Ошондо ата-энелери эмне жумуш кылтасың деп бир сураган учурлар болобу, же болбосо ошол жерде балдар камалып кеткенде атайын Кыргызстандан бир ата-энеси келип чыгарганга аракет кылгандар барбы? Азыркы учурда мына барган сураган учурда, тергөөчү сурап аткан учурда даже балдар кимге бирөөгө кабар бериш керек да, бир телефонный звонок деген өзүнүн мыйзам чегинде бир жолу звонок кылып алууга уруксат бар. Анан көбүнчө балдар атасына эмес, апасына звонок кылышат негедир. Апасына айтышат эмне болгон. Анда дагы мен наркотик менен түшүп калдым дебейт, мен милицияга түшүп калдым, апа, кабатыр болбоңуз деп айтышат. Мен ошол жерде отурам, көрүп эле турам. Анан дегенден кийин мен айтам, неге сен эмне болуп түшүп калганыңды айтпадың десем, апам жүрөгү ооруйт эле, же болбосо апам ооруйт эле, апам укпасын, эже мүмкүн болсо айтпаңыз, таанысаңыз, же ушундай бир сөздөр болот да. Булар даже түшүп калганын айткылары келбейт, эмнеге түрмөгө түшүп калгандарын айткылары келбейт. Анан ата-энелер билген учурда деле менин практикамда өтө эле аз сандагы ата-энелер бул жака келип,
ушу атайын акча коротуп келип ушул жерде жүрүп балам эмне болду кантип кармалды деген ата энелер өтө аз да. Даже мен кээ бирлерине бу жерде апама кайрылып коюңузчу, кээ бирлеринин номерин берсе, эми бул биздин мыйзам чегинде биз аны кылбашыбыз керек, бирок эми баягы кыргыз да тууган болбосоң деле баары кыргызстандык, анан ата энелерине айткан болсоң, балам бешенеси ошол экен да деген ата энелер болду да ушкун. Мен жүрөгүм оорткан. Анан экинчиси дагы бирөөсү эми эмне кылайын, өзүм мурда эле мен укчу эмес деген ата энелерди да эме кылдым да, сүйлөшкөм да. Анан тез реакция кылып эмне болду, кандай болду деп сураган, безилдеген ата энелер да бар. Бирок көбүнчө мен ата энелер негедир мага кайдыгердей туюлат да. Анан бул балдарды мен дайым эле айтып келем, орусча айтканда брошенный судьбой дети депчи. Тагдырдын бир өгөй балдарындай да, ушу 95-жылдан 2005-жылга чейинки төрөлгөн балдар негедир өтө бир өздөрү да бир кайдыгер жашашат жашоого. Анан эч кимди укпайт көбүнчө. Мен билем, мен чоңоюп калганмын деп өзүм билемчилиги көбүрөөк да. Өзүм билем, өзүм кыла алам дегендей да. Ошо айтып атканыңыз көбүнчө үй бүлөлөрбү же мындай турмушка чыга электе же үйлөнө элек балдарбы ошолор? Үйлөнө элек балдар да, бардыгы бойдок балдар. Аз санда бир саналуу эле балдар үйлөнгөн болбосо, и то үйлөнгөн болсо да ажырашып кеткен балдар. Анан негизи үйлөнбөгөн балдар, жаш балдар. Кыздар турмушка чыккан, ажырашкан кыздар. Көбүнчө ошондой. Мындай жаш бойдок кыздар түшө элек менин практикамда жалаң турмушка чыккан, даже ажырашпаса деле турмуш көргөн кыздар, бирок жаш кыздар. Жаш бардыгы эле 95-тен бери жагы. Анан мурдалары 5 жыл мурун, мисалы 90-жылкы, 93-жылкылар болот эле, бирок алар азыркы күндө жок деле. Неге ушунчалык мени ойлондурганы, ата энелер ушул неге балдарынын кайсы жерде иштейт деп сурабайт бекен? Кандай жумуш менен мага акча салып жатат дебейт бекен? Анан булар 1-2 жолу эле кылат, сөзсүз 3-4-сүндө 4-чү жолу ошол наркотикти булар шарик закладка деп коет, ошо закладканы коюп аткан учурда кармалып калышат. Сиз башында айтып калдыңыз, азыр камераларды токойлордун арасында деле коюп койгон, азыр бардык жерде бар. Көпчүлүк мекендештер ойлойт экен, баягы токойлордун арасында камера жок деп ойлойт экен же көп жерлерде камера жок деп барат экен да, азыр сиз айтып калдыңыз, көп жерлерде азыр камералар коюлат. Камералар многу азыр көп эле үйлөрдө, мисалы чет жердеги үйлөрдө, Москва областында үйлөрдө, үйдүн жанында эле лесной массив да, токой массив бар, токойчолор бар. Ошол жерде деле баягы үйдөгү камералар ошол жака каратып коюлган болсо, ошол жерде полный тарта берет да. Анан аны биздикилер байкабай эле ошол жерде коюп жүргөн болот. Анан ал камераларды эме бул жерде биздин полиция кызматкерлеринин кээ бирлериники даже уланган да, ошол жерлер көрүнүп турат. Ал жерде чужой адам басып кетип атканы, анан булар эми Азия түспөлдөштөргө эме кылышат го, көбүнчө басым жасашат го, кайсы жерде басып жүрөт, эмне кылып жүрөт. Анан токойдун четинде эмне бар дейт да. Даже не русскийлерди токойдун четинен сөзсүз эле эмне кылып жүрөсүң, где ваши документы дейт. Документ сурагандан кийин уже жаш балдар сразу эле калтырап, анан же качып ирип, кече жакында бирок качып ириптир, могу Митина метродо. Жаш бала, 2005-жылкы бала. Качып иргенде ал 5-6 алар жөн эле тутуп келип атпайбы? Качып эч жака бара албайт. Жандарынан чыгып атат, чөнтөктөрүнөн. Бир-экөөнү койгон, калганын кое элек, не успевали, коюп бүтүшө албай калып атат. Ошол учурда кармалып калышып атат. Эми канча жылдан канча жылга чейин камалат эми ошолор? Эми аны, конечно, сот чечет, бирок буларга негизи 3 жылдан баштап 15-20 жылга, 25 жылга чейин берилет. Анан биздикилердин эмеси менин практикамда 6 жылдан 14 жылга чейин кетип атышат балдар. Эми ошол элестет учкун 20 жаштагы жигит кетти, 34 жашында кайтабы? Ал ким болуп кайтат? Эгер 14 жыл толук отурган болсо, ал ким? Ага чейин турмуш баштабаган, турмуш көрбөгөн, эч нерсе, балапан ооз балдар кетип, кимге айланып келет деген нерсе менин жүрөгүмдү көп оорутат да. Эми азыр эфирдин акырында өткөндө ыры сабыңызды бир окуп, анан ата энелерге бир кайрылуу койсоңуз бир жакшы болот, жакшы болмок эле. Негизи ата энелер мекендештерге Урматтуу ата энелер, урматтуу ушул 2005-жылга чейинки айрыкча балдары бойго жеткен балдары бар ата энелер, мен силерден аябай өтүнүп сурайт элем,
балдарыңардын, кыздарыңардын кайсы жерде иштеп атасың, иштеп аткан жериңди көрсөт деп видео звонок кылып, же болбосо иштеп аткан жериң кана договордун негизинде иштеп атасыңбы деп жок дегенде кичине контролго алып койсоңор өтө жакшы болмок да. Ошондо ата-эне сестенип, ата-эне мени текшерип атат деп булар жөн эле жеңил оокатка көнбөсө керек эле дейм да. Ушул ата-энелер сөзсүз балдарыңарды алыста болсо эле бул жерде эле оокат аш таап кетиш, акча таап кетиш өтө кыйын нерсе. Мына ушул кыйын нерсени оңойлотобуз деп барып, балдар ушул иштерге кабылып жатат деп ойлойм да. Жеңил оокат көздөп тезирээк себеби күнүнө 5000, 10.000ден десе балдар кызыгып кетет. Анткени бардыгы акча табуу үчүн жөнөткөн да ата-энелери. Бар акча таап кел, анан 1-2 жылдан кийин үйлөйм деп пландаштырып жөнөтүп коюшкан. Же кредит алып алышкан, ошо кредитти ошол жаш жигиттерге, кыздарга төлөтүп атышат. Көбүнчө ошентишет да, көп эле балдар үйдө кредитибиз бар эле дейт да. Кредит деген нерсени билесиң, акыры кандай. Ошон үчүн анан балдар жаш эле туруп, эмнеге ушу жаш балдар, али турмуш баштай элек балдар ата-энесинин турмушуна, ата-энесинин жашоосуна дагы жардам бериш керек. Мен ушул нерсеге эч түшүнө албай атам да. Эмнеге ата-эне булардын окутуп, буларды бир жолго салыштын ордуна балдар акча таап, ата-энесинин карызын төлөп жатат. Эми эфирдин аягында сиз чыгармачыл адамсыз, адабий клубтарда жетектейсиз, өткөнкү бир коомчулукта дагы ошол мекендештерге сонун бир камалгандар боюнча ыр окудуңуз эле, көзүнө жаш келди эле. Ошол ырыңыз менен бүгүнкү эфирибизди анда жыйынтап коелу. Мүмкүн болсо ошол ырды дагы бир кайталап окуп берейин, ошо кеспей, жонбой деп эле толук чыгарып койсоңор. Бул мен Ары дүйнө деген адабий клубта 12 жылдан бери жетектейм. Биздин клубта 200дөн ашык мүчө бар, бардыгы сонун ыр жазышат. Анан мен канчалык деңгээлде жазам билбейм, бирок менин ушул өзүмүн жүрөгүмдү өйүп жаткан көйгөйлөр тууралуу неге билбеймин. Темир тордун артында телмире тиктеп жерди, уюлгу бой санаасы олтурат кыргыз жигит, кылгырып көздөн жашы. Башың барбы? Неге бардың бул ишке? Эл катары чыкпай белең жумушка деп айтканга оозум барбай турамын. Байкуш жигит, кимге убалың? Ойлонбостон, арты эмне болот деп толгонбостон барган чыгар бул ишке. Кандай кантип болсо да алсам деген пул иштеп. Ал анткени ата-энеси акча күтөт баладан, аялы да уулу менен акча тыйын салабы деп анын жолун караган. 2 ай болду, айлыгынан дайын жок, жардам сурар Москвада, тууган урук кайын жок. Айла кеткен, нан чайына араң жеткен пулу бар. Эх жазмыш эй, эртели кеч баш көтөрбөй иштеген орустардын кулу ал. Иштеп тапкан акчасына ээ боло албай калгандарды кул дебесем ким деймин? Неге мындай тагдырлар? Неге билбеймин. Жеңил оокат көздөгөнгө бул жигит ойлодубу? Баттан эле ары бери каттап эле байып кетем ушинтип деген кыял барчаланып, бакты санын балталанып олтурат. Жарык тийбес 4 дубалды теше тиктеп умсунат. Колун койгон кишендеп эшиктерин кулпулап. Эртеңи жок бүдөмүк эрксиз калды, тең туштардан ажырады, элден чыгып тексиз калды. Азаматсыз калемиңиз курчуй берсин. Көптөгөн мекендештер дагы өткөндө ушул ырыңызды угуп, көзүнө жаш келип, кул чабуулар өтө көп болуп, ушу чындыкты жазып дешти эле. Чыгармачылык ийгилик, ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай кыргыз мекендештерге күйүп жүрө бериңиз. Азыр бүгүн дагы студиябызга күйгөндөн келип, ата-энелерге кайрылуу жасап атасыз, болгон ситуацион деп. Ошондой жолго барбоо деп келип атасыз. Сизден Аллах ыраазы болсун. Рамазан айында жакшы бир сооп ишке калдыңыз. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгилик кылам эже. Да бир жолу рахмат студияга келип ушундай маек бергениңизге. Урматтуу мекендештер, болгон группа контакттарга бөлүшүп коюңуздар. Ошо Кыргызстандагы ата-энелер билсин, ата-энелер балдарынан кабар алсын, эмне жумуш кылып атканы боюнча. Эң өкүнүчтүүсү ошол үйлөнө элек уул кыздарыбыз же турмушка чыга элек кыздарыбыз ушинтип Россияда 10 жылга, 15 жылга камалып кетет. Ар бир группа контакттарга, ата-энелердин группа контакттарына жиберип коюңуздар.
айрыкча ушул мияка келем деген жаштарга контролго алсаңыздар баары жакшы болот дейбиз. Рамазан айы кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун мекендештер. Эжекебизге жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз.